Медицина тармагынын алдыдагы 3-5 жылда кадрдык кризиске туш болуу коркунучу бар. Саламаттык сактоо министри мындай тынчсыздануусун билдирип, азыртан алдын алуу керектигин айтууда. Ага айлык маянанын аздыгы да негизги себеп. Ушул тапта тармакта 30-40% кадр жетишсиз. Ага байланыштуу аймактарга кадр тартуу аракети жүргөнү менен маселе жөнгө салынбай жатканын билдирди. Бирок ошо министрдин туура эле белгилеп атат, эгерде биз медицина кызматкерлеринин, анын ичинде дарыгерлердин айлыгын тийиштүү деңгээлде көбөйтпөсөк, акыркы учурларда мындай айлык издеп, жеке менчик клиникаларга кетип, чет өлкөлөргө кеткен жаш дарыгерлердин саны көбөйүүдө. Мамлекеттик ооруканаларда талап күчөп атат, коррупция менен күрөш мамлекеттик деңгээлде талап болуп атат. Ошонун негизинде дагы мындай айлыктын аздыгынан жеке менчик клиникаларга же болбосо чет өлкөлөргө кетип атышат. Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында Нурсултан Аманалиев 9 жылдан бери эмгектенет. Ал нейрохирургия бөлүмүндө оор операцияларды жасап, тажрыйбалуу дарыгерлердин бири. Мында жумуш оор болгону менен айлыктын суммасы көңүл жылытарлык эмес экенин айтат. Ал 9 жылда маянасына аз-аздан кошулуп олтуруп, бүгүнкү күндө 17 000 сом гана колуна алат. Көп учурда баягы государственный ооруканаларда айлык маянанын жетишсиздигинен дейбизби, алып атабыз, аздыгына байланыштуу көп учурларда кеткендерди байкалат. Анан частный дейбизби, ооруканалардан көп сунуш түшүп калат. Мындай бизде деген медтехникалык оборудованиялар бар, ал бар, бул бар, мындай условиябыз бар деген багытта. Келип иштесеңиздер болот, айлык маянаңыздар көтөрүңкү деген случайлар болуп калат. Но баягы патриотизм бардык нерсе биринчи орунда турат го. Ошон үчүн өзүбүздүн ооруканадан кетпей, жардам берип, ушул эмгектенсек деген үмүттөбүз. Кадр тартыштыгы түштүктөгү эң чоң оорукана болгон Ош облустар аралык бириккен клиникасында да бар. Мында жалпы 400дөн ашуун дарыгер эмгектенет. Анда халатчандар колуна орто эсеп менен 20-25 000 сом гана айлык акы алат. Ал себептүү көпчүлүгү жеке клиникаларды тандап иштөөгө аргасыз болушат. Ооба, андай маселе бар. Жалпысынан биздин ооруканада негизи маселе өтө курч деп эсептебейм, бирок акыркы учурларда биздин оорукананын кээ бирки бөлүмдөрүндө да ошондой кадрдык жетишпестик, көйгөйлүү жаралууда. Негизинен биздин Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасы Кыргызстандын түштүк аймагындагы эң чоң медициналык мекемелердин бири болуп саналат. Бул жерде негизинен жаш дарыгерлер дагы көп, анткени биздин оорукана ошол тажрыйба алуучу бир чоң мектеп катары жаш кадрлар үчүн саналат да. Ошон үчүн бизде мындай өтө курч деп айта албайм, бирок ошол эле учурда ушул кабыл алуу бөлүмүндө, реанимацияда, кардиореанимацияда, ангионеврология бөлүмүндө, гематология бөлүмүндө ушундай кадр жетишпестиги байкалууда. Ошол эле учурда дагы мындай баса белгилеп кетким келет, төрөт стационарында дагы күзөттөгү дарыгерлер менен ушул көйгөй жаралууда. Шаарда жайгашкан чоң ооруканаларда кадр тартыштыгына айлык акынын аздыгы негиздешет. Ал эми аймактардагы дарыгерлердин айлыктары салыштырмалуу жогору, бирок райондорго көпчүлүк кадрлар баруудан карманышат. Дарыгер болуңуз болот. Кыскасы бизде Ош шаарында, Ош областында, Южный регионда бардык ооруканаларда биздикилер, биздин студенттер, бүтүрүүчүлөр барып иштесе болот. Манияс, то есть айлык аз болсо, ал жак кантип жашап кетем деп ойлойт. Жаштар акыркы күндөрү өзүңүздөр жакшы билесиздер, шаарга качып калган кези да. Ошон үчүн айылга барган врачтардын адистиктерин саны аз. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде жылына 800дөн ашуун кадр даярдалат. Алардын басымдуусу түштүктөгү ооруканалардагы бош орундарга жайгашат. Арасында Россия, Казакстан, Европа сыяктуу чет өлкөгө окуусун улантууга кетип, иштеп калгандары да бар. Ординатураны чет өлкөдө өтө турган студенттер болот. Өз калоосу менен Россия Федерациясына, Казакстанга, чет өлкөгө чыгат. Ошол жакта чыгып, ошол жакта ординатура өтүп, буларга жагып калса, ошол жакта калып калат. Себеби ал жакта бизге караганда маяна көп төлөнөт. Ошол негизинен чет өлкөгө чыккан студенттердин саны көп десек болот да. Дарыгерлер үчүн кошумча айлык маяна, кошумча аманат төлөмдөр каралган. Жетисиз 4 багыттын адистерине кошумча 20 000 сомдон төлөп берүү акыркы 2-3 жыл мурда киргизилген. Бирок бул деле көйгөйдү чече алган эмес. Буга чейин жаңы жылдан кийин медиктердин маянасы 50%га көтөрүлөрү белгиленген. Алмагүл Эрке, Багызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.